Анда эмесе кийинки куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын астындагы мамлекеттик кызматына караштуу интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонддун аткаруучу директору Батырханова Сыяпат эжебизге берилет. Үчүн сөз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү жазуучу Карабалас агайга берилет. Аны эмесе кийинки куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Ыйман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбековго берилет. Туяк атабыз Ыйманга чакырган улуу залка ракым болгон экен. Ошо Ыймандын жолунда баштайын. Мээримдүү жана ырайымды жараткандын аты менен баштайын. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун. Асманды караңыздар. Жараткан Алла булуттарды качырып кетти. Буга чейин дефицит болуп аткан күндүн нуру үстүбүзгө чачылып жетти. Туяк атабыздын жүрөгү ушунчалык тунук болгон экен, анын далили мына ушул канча күндөн бери ачылбаган күн бүгүн ачылып кетти. Ассаламу алейкум. Агылешектүү апалар, бир туугандар, эжелер, карындаштар, агалар, ошондой эле аталар, аксакалы, жайкалуу. Мынакей силердин жакшынакай маанайыңар байкалуу. Тынчылыкта күлүп жайнап, майрамдап үйүбүзгө кайталы. Губернаторго, Эгемберди Эрматовго, акимге, депутатка, уюштургандарга рахматты айттык. Бирок биринчи кезекте күндү ачып берген, башыбызга бакыт берген Кудайга рахматты айталы. Мен эки гана нерсени айткым келип атат. Туяк ырчынын азыркы заманда айткан олиялыгын айтып атат, бирок олиялык деген бул бир гана алдыны көрүү эмес. Олиялык деген бул жакшы кулк мүнөз, бул кичипейилдик. Мен туяк ырчынын бир ырынан анын ушунчалык кичипейил экенин байкадым. Кичипейилдик бул адамга берген жараткан өтө бир чоң неаматы, жакшылыгы. Анткени Кудай Таала деле Ыйык Куранда биздин топурактан жаралганыбызды эскерткен. Бул деген сөз текебер болбо деген сөз. Текебер болуп аспанды көздөй өскөн керек эч качан мөмө байлабайт. Бирок кичипейил ийилип турган өрүк менен алма дайыма мөмө байлап турат. Кичипейил болуу бул өтө маанилүү. Анткени бир учур келет, байсыңбы, бийсиң бакырып кетебиз. Биз бүгүн канча чөптү тебелеп келдик. Ушул биз тебелеген чөп бир күн үстүбүздөн өсүп турган болот. Туяк атанын ырларына мен кичипейилдигин байкадым. Ошол бир моллайым деген ырында ушундай саптар бар экен. Эшигиңдин алдыңда тытың болуп калсамчы, очогуңа от жаксаң, түтүн болуп калсаңчы, өзүң менен биригип бүтүн болуп калсамчы, босогоңдон кетпеген итиң болуп калсамчы деп. Эгемберди Эрматов деле канчалган өзүнүн жары турат, жанынын жарым, үйүнүн жарыгы менин эжем болот. Бул сүйүп ыр жатса керек, бирок итиң болуп калсамчы деген кичипейилдик эч качан барбаса керек. Биринчиси ушул. Экинчиси, убагында мына Исхак атабыз, Абсамат атабыз, Абдыкадыр атабыз, Жусуп Турусбеков атабыз, Жусуп атабыз айтор ушундай залкан инсандар көп чыккан, бирок кийинки мезгилдерде тың ушундай таза инсандар эмнеге чыкпай атат деген бир суроо пайда болуп атат. Өткөндө бир инсан айтат, мунун бир эле себеби бар, анткени кийинки мезгилде арамдылыкка бай жеп калдык деп. Кудай ошо арамдан сактасын. Башка балекке чакыра турган 4 нерсе бар экен. Биринчиси аманатка кыянат кылуу. Экинчиси жалган сүйлөш. Үчүнчүсү арам жеш, төртүнчүсү жаман кылык мүнөз. Эми ушул арам жөнүндө биздин атабыздын айтканын, Туяк атабыздын айтканын бир айтып берейин. Кыямат жакын калганда шарият билбейт жакынын, жеңил ой болот катынын. Омбуга кетет ойт берип, табам деп үйдүн татымын. Арам тамак ичип жеп, ажырайт эстен акылың деп. Кудай Таалам колду самы менен жуусаң кетирет экен кирин. Бирок жүрөктүн кирин самы менен кетире албайсың. Жүрөктүн кирин кетириштин бир гана жолу бар. Арамдан сактаныш керек. Кудай элибизди арамдан сактасын. Эми
Бир нерсени айтайын, Эгемберди Эрматов жөнүндө. Бул инсан пешнебизге жазылган бир залкар инсан экен. Ошол боюнча бир жалпы айтып кетейинчи. Ассаламу алейкум. Атагым бүткүл дүйнө уккан жер. Бүркүтү шаңшы басманда учкан жер. Мөмөлөрдүн түркүн-түркүнү бышкан жер. Кыргызды сыймыктандырган Абсамат атам, Абдыкадыр атам, Туяк атам, анан Эгемберди жездем чыккан жер. Менин тилегим узак сүзсүн кемеңер, алыс учсун жебеңер. Бирок бир суранычым, Абсамат атаны, Абдыкадыр атаны, Туяк атаны, ошондой эле Эгемберди Эрматовду биздин эле кадам жайдын уулу дебеңер. Булардын бардыгы жараткандын бизге берген нуру, өзүнө кызмат кылсын деген кулу, булардын жүрөгүнөн чыгып турат жакшы сөздөрү жана ооздорунан төгүлүп турат ыры. Булар бир гана кадам жайдын эмес, калың касиеттүү кыргыз элинин уулу. Эрди эр кылгандагы, жер кылгандагы аял дейт. Баягыдан бери Эгемберди Эрматовду мактап атасыздар. Мен буюрса жакшылык үчүн дүйнөнү кезем, жамандыктан безем. Бир жакшылыктарды негедир алдын ала сезем. Эгемберди Эрматов залкар инсан, бирок ошол залкар инсанды залкар кылган менин эжем. Бир Аллага сыйыналы, бизге рызкы берген, амандык берген. Мына дүйнөдө канчалаган жерлерде согуш болуп атат, а биз болсо тойлоп атабыз, шүгүр дейли. Канча адамдар берге келгибиз келди деп келе албады, анткени бут иштебей атат, кол иштебей атат, ооруп атат, түйшүк болуп атат, жакындар өлдү. Ошого шүгүр дейли. Кимде ким жаратканга шүгүр десе, жараткан ошол берген нематын, жакшылыгын көбөйтүп берет экен. Аманчылык, биримдик болгонуна шүгүр дейли. Ушундай мекенди бергенине шүгүр дейли. Ошон үчүн Туяк атабыз бир Алла деп ырдаптыр. Мен дагы ушул бир Алла дегендин уландысын окуп бүтүрүп коеюн. Туяк сымал залкарды бакыт кылган бир Алла. Акындардын ичинен жакыт кылган бир Алла. Ырларына жүрөктү ашык кылган бир Алла. Касиеттүү ушул жерде юбилейин белгилеп отурушту насип кылган бир Алла. Көчөт желсең, эксең жетилтип, терек кылган бир Алла. Туяктын ырын ыйманга себеп кылган бир Алла. Кыргызыма кыргызды өбөк кылган бир Алла. Туяктын ырын кассын деп, изилдесин жассын деп, Эрматовду кыргызга белек кылган бир Алла. Эми тилегим келечегибиз кең болсун, ыкбалы залатууга тең болсун. Жараткан бизге жар болсун, жүрөгүбүздө намыс менен ар болсун. Чөлдөрүбүз шаар болсун. Дагы бир айтарым. Өзүнө биздей сыяктуу кулду берген бир Алла, үстүбүзгө төгүлсүн деп нурду берген бир Алла, Туяк акын аркылуу, Эгемберди акын аркылуу ырды берген бир Алла, ал эми ушундай адамдар төрөлсүн деп касиеттүү пумду берген бир Алла. Рахмат. Сахнага кайрадан кыргыз эл акыны Эрматов Эгемберди авазды чакырып койгонго уруксат этиңиздер. Кыргызда жакшы макал бар. Изилдөөчүң болбосо изиң өчөт, тактоочуң болбосо тарыхың өчөт дегендей, эгерде биздин бабабыз кыргыз элинин уулу Туяк ырчынын ырларыны, Туяк ырчынын жакшы калтырган сөздөрүнү элден топтоп жыйнап, өзүнүн бир топ өмүрүн арнаган Эгемберди Эрматович агабыз болбогондо бир Алла билет эле ушул жерде барыбыз отурмак белек. Ошондуктан сиздердин жалпы калайык калктын атынан, ушул жерде келген жалпы коноктордун атынан Эгемберди Эрматовичка терең ыраазычылык билдирип, мындан ары дагы Эгемберди Эрматовичка Алла Тааладан берген талантын мындан ары дагы кыргыз элине жалпы адамзатка тартуулайт берет деген ишеним менен абабызга Кудай Таала ар дайым бекем ден соолукту, үй бүлөсүнө аманчылыкты, жалпы эли журтуна тынччылыкты калуу тилек Кудай Таала берсин деп райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилиги жалпы кадамжай эли Эгемберди Эрматовичти атайын буйрук чыгарып, Кадамжай районунун ардактуу атуулу деген наам ыйгарып, бүгүнкү ушул Кудай Таала бүгүнкү күнгө буйруган экен.
ушул ардактуу наамды сиздердин алдыңыздарда тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Сыйлығыңыз құт болсын. Жоғарыдан Нұржігіт енеңіз айтып кетті. Бұл эми ойлойбуз, бир гана Кадамжай районунун ардактуу атуулу эмес, Кыргыз элинин ардактуу атуулу болушуңузга тилектешпиз. Сиз болдуңуз. Мындан ары дагы бир гана Кыргыз эл эмес, жалпы адамзаттын ардактуу атуулу. Билдирем. Ушул орденемени таппаса деле мен ошого ыраазы болот элем. Ошого карабай мага ушундай Кадамжай району атуулу деген наамды берген үчүн терек ыраазычылык билдирем. Ошонун алдында бир-эки китепти айтып, ушул акимге тапшырып коюуну ниет кылдым. Кудай буйруса, менин бир кезде мынан 15 жыл мурун жазган Мухаммед пайгамбар деген дастаным мынан бир ай мурда Стамбул шаарында Түркияда түрк тилине которулуп 10.000 нуска менен чыккан экен. Мана ушул нусканын биринчи мага келген сигналдык басылмасын ушул акимге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ушундай эле Мухаммед пайгамбар деген дастаным Бишкектен дагы чыкты эле, эл аралык уюмдар 500 нускасы менен чыкты. Муну ошол Азербайжан элинин өкүлү өздөрү акчасын төлөп котортуп, өздөрү акчасын төлөп басмадан чыгарып мага берди эле. Ушунан дагы бир нускасын акимге тапшырып коюуга уруксат бердилер. Ушундай эле Мухаммед пайгамбар деген дастаным өзбек тилине которулуп, ошонун котормочусу бүгүн бул жерде келип отурат. Рахим Каримов деген өзбектин чоң улуу шайыры, романиsti, жазуучусу. Бул жигиттин романдары Англияда, Францияда, Германияда, Москвада, Түркияда чыккан. Ошол жигит менен Мухаммед пайгамбар деген дастанымды түрк тилине которгон. Ушул дастанды дагы акимге белек кылып берүүгө уруксат бериңиздер. Быйыл менин чоң атамдын 160 жылдыгы болсо, өзүмдүн күзгө кайсы күнү белгилешимди билбей турам. Өзүмдүн дагы 65 жылдык юбилейимди өткөрүп койсомму деген ниеттемин. Ошол юбилейиме карата Өмүр кайрык деген жаңы ырлар китебим жарык көрдү эле. Ошонун сигналный эң алгачкы нускасы муну дагы акимге тапшырып коеюн деген ниеттемин. Мунун бардыгын айтып акимге берип жатканым бардыгы тияк акындын юбилейин кандай өткөрсөм, Ербатовдун юбилейин да шундай өткөрүп берүүгө алдын ала подход жасап жатам. Болбойт. Албетте. Биз эми Кыргызда көп жакшы сөздөр бар. Ошол менен эле макалдар бар. Алдыңдан аккан суунун кадыры жок деп айтат. Бирок бул сөз биздин элибизге, биздин Кадамжай районуна тиешеси жок. Ошондуктан биз өзүбүздүн уул кыздарыбызды дайыма ардактап, даңктап, сыйлап келе беребиз. Кудай кааласа, Эгемберди Эрматовичтин дагы юбилейини жогорку ушул иш-чарадан тең же болбосо ушундан жогору боло турган маселеде жакшынакай жерде сиздердин катышуңуздар менен өткөрүүгө убада беребиз. Кудай кааласа, урматтуу
кылайык кал, анда эмесе ушул туяк бабабыздын урпактары, тууган уругу ушул жердеги бүгүнкү чоң тойду өткөзүүгө чоң салымын кошту деп айтсак туура болот. Себеби кандайдыр бир деңгээлде маареке болобу, иш болобу бул элдин күчү менен гана боло турган маселе. Ошондуктан азыркы сөздү ушул туяк бабабыздын урпактары Мамбет Жунус Ажыга жана Мамбет Ажыга берип койсок, ушул кишилер деле келип Миталипов Жумабай ажы жана Мамбет ажы келиңиздер, өзүңүздөрдүн жакшынакай калоо тилектериңизди айтып, куттуктоо сөзүңүздөрдү дагы айтып коюуга сиздер. Assalamu alaikum. Urmatlı Adamcay rayonunun halkı, Oş oblası, Uşuz Kayran boyundaki tuğandar, Uşul Tuyak babamızın 160 yıldığını belgilep, adam şirkep, vakit getirip, şu kanday boladı eken, kanday kişi bolgan eken dep, göz menen körüp, sözünü uğup, mına havarının akında jetkizbese kalgan adam jetkize albayt. Aldыңkı çıkkan adamlar al kişinin ömür bayanın sözünün kurstuğun manin ülgün kalıp ketken osiyatlarını aytıp öttü. Menim ne demekçimin? Uşul kişinin ömür bayanındaki kılgan işini aytkan sözlerini jarıka çıkargan, bayağı ayal jakşı yeri jakşı, bardık elge tanına tuğanını jat kılbayt. Vazir jakşı kan jakşı, kangan alat tiygizbeyt. Degende ayal taza, yer taza, akın taza, bi taza, halkı taza. Uşul tuyak atabızdın 60 yıldığının belgilöge emgek kıgan, aytkan sözlerin zinagan, uşul Oçoktaş degen ayıldan jeğenimiz Egenberdi Yermatov barmaktaydan ağası Dövlet ağası Yergeç menen Oromolga tüygen kitapты kötörüp ejemnin töşögüde jatıp çoğoyganmın, jarmasını atalasını içkenmin, turalgan zagranandı jegenmin. Oşolordun arbayga men razımdığımda uşunday uğuldu ak sütünü verip emizip tün uykusunu bölüp tüşölüp şunu ümit menen çoğoytkan yer jigitli töregen ejeme rahmat deyim. Jezdemiz Ermamat mayıp adam ile putu. Bürok halkının kadrini bilgen çok nersesin ta bergen uşunday jakşı meymandaş adam ile. Emi uşundan taralgan tuyaktın jeğeni bolalakçın atası. Oşo tagasını bardık Kırgız eliga tanıtıp dangazalap kumda kalgan denesi, turpakta kalgan denesi. Anan kalgan urpaktar akılıga da kelbey. Tuya eken dep koysa eküzüm sözünü kup koygandan başka hiç nesege jaragan emesmiz. Men oşol adamın çevresi bolom. Uğulundan daragan jeğeni bolom. Aynen. Men razımın bardık Kırgız eliga. Kırgız elini başkargan biylike. Anteni egemendilik өлkü bolgondan keyin uşu dangazalap, uşunday tarıgımızdı kaytalap alalım. Ulum alamdardı tanıtıp alalım degen buyruklarını çıkarıp, uşul künge, uşul zakonga tuş gelip, Kuday Taala bizge yol verip, bir cumadan açık tumanı menen jambırın tökken yer, kuragan yerdi kögörttü. Bayağı aldığımızdaki süylep ketken tuğra etti. Mana bugün gündü görgüle, jarkırap deyip durat. Birimizi körüp durabız, can bolsa emne bolabız degen oy yok. Aynen ayından. Kudadan razı bololu. Emi, imle demeksin, barıgar uşunday Kırgız elinin ıntımak bolup, dağı tağılmay jatkan, körünmey jatkan, kömüsköde turgan ellerden emgekleri elge tanıtuğa bizden akıldı, estu, madaniyatlı, ilimli yaşlar çıktın. Kırgız eli daima yukarı büyüklüğe dünyada halklarının katarına koşulganlar da uzun tilektemin. Barıgar ömrülük olsun bolsun, uğul kızın adını urbatını görgüle, yaşlar uşul aksakal, abuşkalar da yenilerde çoğun boğula, zamanımız tız bolsun,
ahiretimiz avat bolsun. Amin. Turuptum da. Assalamu aleykum. Alıstan жақындан kelgen туғандар. Біздің тұяқ атауыздың 160 жылға қош келіпсіздер. Мына қанша бийлік өтті, қанша замандар өтті, қанша қиыншылықтар өтті. Ечин мәрте zaman алмашты. Açarçılık болды, соғыш болды, қиыншылық болды ел үшін. Ал біздің тұяқты атауыз жердің астында жашылып тек жатты. İlimdü insan çıkkan eken, ilimdü insan. Azır al akın, egenbederim atıp. Tuyaktı 160 yıl, жердің астында жатқанды, ilimdü insan eken. Al kötörüp, mına baltığımızga tanıt atıp, bizden tatavız tuyak. 160 yıldık bola turgandı, alıstan körgen insan eken, taza insan eken. Oşol üçün elime hazır karılattım. Bardığımız ilimdүү болсақ, билимдүү болсақ, ынтымақ болсақ, бардығы ийгиликке жетебиз. Ошол үчүн бардыңыздардан суранабыз. Бардығыңыздар балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды жакшы окутуп, жакшы бийлеп, жакшы билимдүү кылыңыздар. Ошол мезгилде биз ийгиликке жетебиз. Качан жетебиз? Илимдүү инсан дүйнөнүн нары бурчуну көрөт. Илимсиз инсан ayağının astını gana körät. Uşunda ilimdүү insanlar çıksa, hazır bizden balaşı jokorgu biylikte turgan akimimiz, gubernatorumuz, ayıl başçımız bizden kichine gana pum ayılını mana бүткүл Kırgızstan'a, бүткүl dünyaya tanıt otat. Oşol üçün biylikte turgan adamlarga rahmat aytabız, razılığımızı bildirебиз. Azırgı salып atkan mekteplerimiz жақсы olsun. Бардық дүйнөгө тарқатқан ал мектептің, егерде салып атқан мектептің мөбөсүн біз 50 жылда, 60 жылда жеп жатабыз. Егенберді адамның мөбөсүн мына 60 жыл дегенде жеп жатабыз. Ошол үчүн балдарыбызды окутайлы, жақсы окуйлы, жақсы елге кызмат кылайлы. Азыр sözümde kısaltıp, bizim Pumbeli'nin atıdan Egenberdi babamızga ak tulpar atmingizez. Egenberdiler baş geliniz. Rahmat. Muzika. Hurmatlı halayet halk, Egenberdi Ermatoviç, algan Belekке алған тұлпарыңыз құт болсын. Дайыма шу тұлпардың үстінде жүргеніңізге Құдай Таала насип етсін. Анда эмесе Егенберди Эрматовичка бір жақсы ақсақалдар елдің алдында бір жақсы бата беріп қойсаңыздар, жақсы дуа беріп. Tuyaktı nevre çevreler eken. Rahmat.
Siz barıp söylüyorken kapata verseniz. Söylüyorken kapata Bana bugünkü tuyağa tavuşun, tuyak toma tavuşun, avavuşun, buna 160 yıllık marakasını, buna şu Turgan'ın, köyle çocuklar bayramda atavuz. Buna tuğanlar, bunday adamlar bizi yüze köp, şunda gördün. Şunday manavında, şunda yakşı adamlardı. Yoktuğun en yakşı, bizim tövle çocukluğunda, misal şu manavından bıktırıp arıp geldim, sıkıldı. Kilahmat, Tartbay degen adamda bir avli okşan adamda 200 yıllık da oldum. Buna şunu 120 büyük çekip o şehirde, şunun bayramda geçtiğini götürüp gitti. Buna bir yılda mı neydi? Bizi tuyağı avavuzu, tuyağı tavuzu, buna yoktu atavuz. Bunda bize köv adamlar söylüyordu, köp kişiler oğlum. Şunda yakşı adamlar yoktu. Şunda sularını yiyecekti, sularından götürür. Yerge bilgizip tanışkan, buna şu uyuşturulan adamlarga, buna Ege'mez Elmatık'a, buna bu Cumhuriyet'e, Egen Mehmet Hacı'ga, gene başka aile hükümetlerine, buna bu rayonun hakimlerine, hatta rahmet eylemin. İkinci, tuğanlar, buna şunday adamlar bizi yüze köp olur. Buna şunday adamlardı, şunday kılıp yoktu. Şunun dağını götürgen adamlarga uzun ömür versin. Allah ne ettilerse dileğini versin. Buna şehirde tamaşa kılıp, şunday kegen adamlarga Allah Teala ne ettilerse dileklerini versin. Şunday yakşılık, şunday toyların üstüne, şunday körüşkü, televergine. Allah buna bu reyonun hakimine, şu yerden şunday bir yakşı adamlar çıkaversin bu hakkı. Tuğanlar bardığınızga biz şu Pumeli'nin atından razıyız. Bizim şu tuyak hakkın genişte bu bizim жалғыз эле Pumlu'nun emes. Bir Kırgız'ın vaqda danışmanı olgan. Uşunu bugünkü toydu uşunday mamlaketlik dengelde uyuşturup bizim bilgenimizce Egenbederim atıktın bir 5 yıl 6 yıllık emgegi var, uşu ırlarını çoğultup kitebini çıkarıp gelisiz. Sizge çoğun rahmat aka, sizge şu kumdagi özünüzün ülkeleringizden, tuğanlarınızdan razılık bildirip koyun dedik.